Сүрөттөрдү обработка кылуу үчүн ушул 3 приложение керек. Бул 3 приложение тең бардык смартфондо жана айфондо бар. Мисалы үчүн беттеги сүрөттөрдү оңдош үчүн селфи сүрөттөрдү мен ушул Ucam Perfect деген приложениени колдонгонду жакшы көрөм. Мисалы үчүн давайте попробуем какой-нибудь фотографияны исправить, да? Так, давайте выберем где. Мынакей. Бул сүрөттө немножко темные круги болуп турат, тусклость лица. Мен ошону оңдогум келсе, могул жерде beautifier деп жазылып турат. Ошол жерди бассам, авто деген жер бар. Авто деген жерди басканда вот бетибизге керектүү эффектин коюп берет. Бул жерге ошол сүрөтүңөргө жараша эмнени койгуңар келип атса, ошол экини койсоңуздар болот. Мисалы үчүн мага кичине яркость бергим келип атат бул сүрөткө, поэтому яркий дегенди бастым. Все, жанында галочка турат, окей деп бастым. Анан көзүмдүн астында темные круги аябай көбөйүп кеткен экен. Ошол жерде мен астында мешки под глазами деп турат, ошону бастым. Мындай кылсам слишком алып коет. Слишком алганда неестественно көрсөтөт, мындай жарымына чейин жылдырып коем. Мынакей. Окей деп басам. Эгер мындай тон лица койгуңуз келип атса, мисалы үчүн загорелый, например, да, более красный болсо ушуларды койсоңор болот. Светлый коем десеңер ушундай койсоңор болот. Мен немножко темныйраак койгум келип атат. Мындай кылсам көбүрөөк, мындай кылсам азыраак болот. Но хочу вот 8% поставить. Вот. Анан как получилось, мынакей, до и после, мына сравнивать этсек болот. Бул жерден беттин абалы лицаны семиртип, ичкертип да койсо болот. Бул жерде подбородокты, да, мындай өйдө ылдый кылып жылдырса болот. Но если вам не нужно, X'ти басып койсоңор ал нерсе кетип калат, да. Анан если мен бул жерге беттин тонный кожадан дагы башка нерсени койгум келип атса, мисалы үчүн көзүмдүн корректорун чоңойткум келсе, ушуну койсом болот. Мына муну кылсам кичирейтип коет, да. Жана ошондой эле мисалы үчүн могул жерде эффекты деген жер бар. Бул эффекты деген жерден өзүңүздөргө каалаган, жаккан, көңүлүңүздөгүдөй фильтрлерди койсоңор болот. Мисалы үчүн мен азыр вот коричневый фильтрлерди койгонду жактырып атам. Ошондо мага ушул фильтрди коюп коюп атам. Мынакей, көбөйтүп, азайтып иштетсеңер дагы болот. Мынакей. Винтажный, не винтажный койсоңор болот. Мисалы үчүн мен 4% винтажный койдум, кайра эффектин тандайм. Мага моурек эффекти да жагат. Фуксия деген. Фуксияны койдум. Мынакей. Кичинейтип, чоңойтуп, я люблю по минимуму койгонду жакшы көрөм. Дагы эффекти кошкум келип атса, бул жерден мисалы үчүн яркийрээк кылып, мынакей биринчини койдум, болду. Анан карайсың, до кандай эле, азыр кандай, до кандай эле, азыр кандай. Анан сохранитти басып коебуз, болду. Бесплатный сохранение болот телефонуңуздарга. Бул бир приложение менен болду. Эми давайте второй приложение менен иштеп көрөлү. Snapseed. Бул жерде плюсту басабыз. Так, разрешаем доступ. И выбрать из галереи тандайбыз. Бул жерден мисалы үчүн мен так, где же могул сүрөткө кичине яркости бергим келип атат, Мынакей, могул жерде готовый коллаждар бар. Мына буну бассаңар мындай smooth, либо pop, да? То есть кайсыл сизге жагып атса, ошону койсоңор болот. Но мага азыр бул фильтрлер кереги жок. Кайра обратно кылса, текущий дегенди коем, да, галочканы басам. И инструменты деген жерди басам. Анан кист дегенди тандайм. Кист деген жерден тандап, мен бул жерден карарып калган нерсени агарткым келип атат, Могул жерде ылдый экрандын алдын карасаңыз, көздүн сүрөтү турат, ошол көздү басып коесуңар. Анан мынакей кайсыл жерди белгилеп атсам, ошол жерди тандайм. Мына бул яркий болду, могул стрелка турат астында. Стрелканы кичине 5ке койдум, Ошондо мындай плавный переход болот. 5тен дагы
ылдый өтүп кетти мисалы үчүн. Анан галочканы бастым, мына окейди бастым, мынакей агарып калды. Мурун мындай болчу, мына посмотреть изменения дейт, мынакей оригинал ушундай эле, кисть мына агарып калды. То есть ушинтип өзүңүзгө керектүү сүрөттөрдү агартсаңыз болот. Агартып туруп анан кийин стиль деген жерге кайра келем. Анан какой-нибудь бир эффектин коем. Кайсыл эффектин? Мисалы үчүн могул жакты мага. Эми сүрөттүн качествосу өзгөрүп калды. Ушу мурун кандай эле, кийин кандай эле көрүшчү, мынакей өзү башында ушундай эле, азыр ушундай болуп калды, мынакей. И все, мне нужно эту фотографию сохранить. Ошондо экспорт дегенди басам. Экспорт дегенди басып, либо сохранить копию. Если оригиналы калсын, анан копиясы да калсын дей турган болсоңуз, сохранить копияну басасыздар. Ушун менен бул приложение бүттү. То есть ар кайсы жерлерин чукуп карап көрсөңөр чыгат. Анан VS Code деген приложение бар. Бул дагы мага жагат. Мындай бир темптеги красивый фотографияларды коюуга жардам берет. Мына плюс белгисин басабыз. Плюс белгисин басып, мынакей мага мисалы үчүн могул сүрөттү каалаган кайсыл сүрөттү обработка кылгыңар келсе ошону басасыңар дагы. Мисалы үчүн мынакей 2 сүрөт керек болсо импортты кыласыңар. И ошол кайсы сүрөттү жасаш керек болсо ошол сүрөттү басасыңар да, анан астында редактировать деген бар. Ошол редактировать деген жерди коесуңар. Мисалы үчүн мен люблю могу G3-ни койгонду жакшы көрөм. Мына G3. Муну полный койбойм, муну минимумга коем, мынакей 1ге. Окей. Дагы фильтрди басам, M3. M3-ни коем, мынакей 1, мынакей. Анан бул жерде экспозициясын тандайм. Мындай кылсам караңгылдат. А мне нужно отбелить фотографию, мынакей 2-3гө койдум. Контрастныйды басам, мынакей мындай болот. Мага бир аз эле контрастный -3ге коем. Корректировка, то есть размерлери меня устраивает, но если муну бассам мындай болуп калат, муну бассам мындай болуп калат. То есть мне этого не надо, мага размери жагат, ошону оставляю. Потом увеличить резкость дейт. То есть мындай кылсам слишком яркий болуп кетет, слишком темный болуп кетет. Ошон үчүн мындай +6 коем. Прозрачность, мынакей муну койбойм, мага кереги жок, X'ти коем. Насыщенность. Фотография так-то насыщенная, слишком мага насыщенный кереги жок, поэтому наоборот приглушать этим. -2 койдум. Окей. Тон. Муну мындай кылсаңыз, задний тон либо передний тон кайсынысы выделяет этиш керек, ошонусу чыгып калат. Но мне нужно выделить передний тон, поэтому переднийди немножко бир-бирге коем. Баланс белого дейт. Муну мындай кылсак, жылдырсак, кайсыл цвет бизге керек болсо, ошол цвет көбүрөөк чыгып калат. Мне сейчас этого не надо, поэтому бул функцияны койбойм. Так, телесный цвет дейт. Бул мындай кылса, вот муну деле азыр +6 коем, болду, ошол жетиштүү. Зернистость бул азыр эмнеге фотографияларды немножко зернистый болгон жакшы, поэтому мен муну тоже +6ке коем. Мынакей. Так, буну басканда мынакей. То есть бул функция тоже кереги жок, убираю, мне это не нужно, да? Все. Бул жерден если могу цветтерди коюп мынтип жылдырсак, ошого жараша цветтер коюлуп калат. Но опять-таки бул мага кереги жок, поэтому я убираю все. Мынакей. До кандай эле, теперь кандай болуп калды, мынакей. Дальше мне нужно сохранить, поэтому нажимаю сохранить. То есть все, он сохранился. Эми давайте эмеден жасалган сүрөттөрдүн коллажын көрүп көрөлү. Сейчас рекламу подождем. Рекламасы бар немножко. Так, иногда приложенияларда ушундай рекламасы бар, ошол рекламасын көрүп коюш керек до конца, подождать нужно, чтобы нам дали дальше работать. Так, просто вот так закрываю и заново открываю.
X нажимаю. Коллаж. Через коллаж хочу проверить, да, последние фотографиялар қандай получилось. Подожду, загрузка болып жатады, да. Вот двойной или коллаж керек маған. Тут немножко красивые коллаждар шығып қалған екен, обыкновенный коллажев нету, оказывается. Ну, давайте самый скромный коллажды выберем. Новогодний коллаждар. Так, давайте пока вот этот попробую, посмотрим. Так, сейчас он грузится. Давай быстрее грузится. Так. Вот он загрузился, да. Коллаждың бетін басабыз. Может, это плюс фотографии, добавить фото. И мне нужно вот эти два фотографии посмотреть, да. Так, господи. Вот удалить делаю. И вот я смотрю до и после, как он получился. Так, вот сюда. И вот эту фотографию. Вот. Посмотрите. До, как было, да, фотография обработки. И после, каким он стал. Вот. Бұл приложениялар менен коркпостон баскылап, чукулап көрсөңүздөр ар кандай эффектилер чыгып калат, которые вам понравится.